түштүм бул жактан. Жол алдыгында басылган жол жабык. Неправильно парковканы сүрөткө тартып жиберип штраф келип атат. Жол жабык, акиматтын жолу. Көчөнүн кеңейгенин карагыла. Көпүрөсүн тартчы деп суранган экен, азыр аракет кылып көрөбүз ошол жака машина менен өткөнгө. Мына чакчы экен, сууга десем чакчы экен. Көптөн күткөн асфалтыбыз мына жерден башталат экен. 4 полоса ал мына. Өзүмдүн жаңы көпүрөдөн улантабыз буюрса. Уровень чыкпай калып көтөрүп аткан окшойт кайрадан да. Кечинде да видео кылып берем. Освещение берилгенден кийин да видео сонун чыгат. Исай көпүрөсүн дагы тартчы деп. Ошондо да ушул жерлерди сонун кылып видеого тартып чыгарганбыз. 30на чейин бүтпөсө дагы, шашылбай бүтсө деле мейли, сапаттуу бүтсө болду бизге. Майке, ассаламу алейкум. 30на бүтөбүзбү, бүтпөйбүзбү? Жалпы талант Акбулак каналынын уярмандарына дагы салам алейкум. Нокатка түшүп калдым эле бүгүн. Круговойдон ичине видео тартып берейин. Азыр Орус базарынын алдына уже экинчи линияны уже басып келип калды дейт. Бул жакка мен пешком түштүм, бул жактан жол алдыгында басылган жол жабык. Пешком эле басып келип тартып атам. Орек зданиядагы бүтпөй мамлекетке өттү окшойт. Соттон утулуп 200 миң штраф алып тур мыйзамсыз курулгандыгына. Жок. Уже неправильно парковканы сүрөткө тартып жиберип штраф келип атат. Мыйзам бузбаңыз анда, мыйзам бузбай. Азыр бул жерде знак болгон болсо, койбоңуз. Алдыгы жакты стоянкага коюп коюңуз. Тартып жөнөтсө, азыр гаилер өздөрү деле тартып коет. Гаилер өздөрү деле тартса штраф аласыз. Мыйзам бузбаңыз. Жол жабык, акиматтын жолу. Ал жак жол жабык. Желегиз монт жел берип турат машина. Круговой буюрса. Бул жак Калелин көчөсү. Нокат жолу. Оштон келатканда. Көчөнүн кеңейгенин карагыла. Толугу менен. Комментарияда жогору жакта Чилисайдын көпүрөсүн тартчы деп суранган экен, азыр аракет кылып көрөбүз ошол жака машина менен өткөнгө. Өтүп азыр айланып жол ачылып, жолдун айласын тапсам барып анда тартып кошо жөнөтөм буюрса. Ушул буюрса мигранттар, нокаттык мигранттар буюрса
Бир аз болсо дагы шаар Нокат жерин көрүп кусалыңар таркайт деген үмүттөбүз буюрса. Нокатка келип калып видео тартып атабыз. Буюрса 30-на чейин бүтөт жолубуз насип кылса. Акырын унаа менен эттеп жолго түштүк. Баткен тарап, Кызылкыя тараптан Нокаттан Курбойдон көздөй жогору жөнөдүк. Курбойдон Баткен тарапты көздөй. Жакшы чаңыппай отуруу сууну себеп ишти кылып атышат экен. Мына укмуш көрүнүш, керемет көрүнүш. Буга чейин Жалал Абадтан дагы Кочкор Атаны, Нокен, Базар Коргон ошол Жалал Абад областында жумуштап жүргөн кезде 4 полосалуу жолдорду тартып көрсөткөм. Дал ошондой жол болот буюрса. Нокаттын кире бериши шаар, Нокат шаарынын ичи буюрса дал ошондой жарыктандырылып 4 полосалуу көчө асфальт болуп укмуш болот буюрса. Мына аябай кең. Азыр асфальтта жол уланат буюрса. Bir tarafına asfalt basıp gelip bütkön. Эми экинчи тарабына асфальт басып келе атышат деп уктум азыр. Көзгө көрүнө баштады. Азыр 500 метр. 500 метрден кийин асфальтка чыгабыз. Анан Чилисай ошол комментарияда суранган экен Чилисай көпүрөсүн таап деп ошол жерге чейин барып кайтабыз буюрса. Селканага дагы сонун жасалып атты. Селкананын дагы асфальтын алдына алып кетет экен буюрса. Жумуш катуу жүрүп атат. Буюрса 30-на Ташиев тойго жолдун ачылышына келет. Мына караңыздар, асфальт башталды. Мына ушул жерге чейин асфальтты басып келип коюптур. Мына ушул жерге чейин асфальтты басып келип коюптур. Демек бүтөт буюрса 30-на чейин. Бул биринчи слой. İkinci sloy bat ele болот, анткени даяр болот. Зыпылдатып эле басып келет. Сонун болуп калды. Шаар жолдун кенендигин караңыздар. Мына ушул жагы бир эле тарабы болот да ушул эки полоса. Баткен тарабынан Нокат Ошту көздөй ушул жакта эки линия жол болот. Остановкасы жасалып аткан жак эки линия жогору Баткенге көздөй жол болот буюрса. Караңыздар кандай сонун. Баткенден келип атканда Нокат шаарына киргенден тартып Зулпиев айыл өкмөтү бүткөнгө чейин 4 полосалуу шаардын ичи сонун болуп асфальт болот, 4 полосалуу жарыктандырылат. Экинчисинде мына алдыгы жерде уже жол жага басып келатты. Мына чакчы экен, сууга десем чакчы экен. Асфальтты машалла басып могу жерге келип калыптыр уже. Мынакей туугандар, көптөн күткөн асфальтыбыз могу жерден башталат экен. 4 полосалуу мына өзүмдүн линияма түштүм. Машалла, мынакей караңыздар жолдун кенендигине. Кыргызстан боюнча ар бир район, ар бир область ушундай болуп, ички сырткы жолдору асфальт болсун. Унаалар ысынбайт, бензин эконом болот. Машалла, мынакей сонун болуп. Буюрса бир айдан кийин көчөлөр сонун ушул асфальт болуп калат. Көпүрөгө дагы жетип келдик. Бул жагын эми көпүрөдөн улантабыз. Бул жагын көпүрөдөн улантабыз буюрса. Калган видеону көпүрөдөн улантабыз. Көпүрөгө жете эле экенбиз.
жерде biraz кичинекей жер калып кетиптир ушул жерде. Уровень чыкпай калып көтөрүп аткан окшойт кайрадан дагы. Ол жерден үзүлөт экен. Мына 4 полосалуу жолубуз мына ушул жерден башталат экен. Баккен тараптан келаткан да, Ошту көздөй. Ушул жерден 4 полоса болуп баштайт экен. Ушул жерден Баккенди көздөй кайра 2 полосалуу жол уланып келет. Бул жагы бүткөн эми буйруса. Мынакей. Тротуар жасалып аттыр бул жака сонун болду. Каналы менен жак сонун болуп бүтүп калыптыр. Эң сонун, аябай сонун. Ушул жерлер кечинде дагы видео тартсам сонун чыкты да буюрса. Бир кечиндеси жолум түшүп калса, кечиндеси дагы видео кылып берем. Жарыктандырылгандан кийин азыр жарыктандыралы элек экен. Сталбалар стой эле турат. Освещение берилгенден кийин дагы видео сонун чыгат. Köprüge чейин да узак экен. Калган көпүрөдөн барып тартып буюрса дагы улантуу съемка. Келдим. Талант Акбулак YouTube каналынын көрөрмандары атайын суранган экен. Шлисай көпүрөсүндө барып тартчы деп. Анан окатка келип калганымдан бүгүн жана кругой тартып бул жака да келдим эми атайын жакын эле экен. Барып коеюн деп. Анан көпчүлүгү жазып атат. Бизиз блогер болуп кеткенсиңби деп. Жок, биз блогер болгон эмеспиз. Чийинибиз айылда чийиним талант деп сурангандан жолум түшкөндө видео тартып коём. Мына ушул Гүлүстан айыл өкмөтү бул жерге келип видео тартып кеткенбиз эсиңиздерде болсо. Акбулак элинен жардам келген акчалай каражат. Мына ушул түтүндүн ээлерине акчалай каражат, ноокат коомунан акчалай каражат алып таркатып кеткенбиз. Ошондо да ушул жерлерди сонун кылып видеого тартып чыгарганбыз, видео аркылуу чалдырганбыз мына. Жумуш катуу болуп атат экен бул жерде дагы техникаларды көрүп атасыздар. Аябай сонун жумуш алдыга жылыптыр. Моз 50% уже жумуш бүтүп калыптыр. Аябай сонун. Суранганчалык бар экен. Өзгөрү күчтүү, сонун техникалар иштеп атат мынантип. Отузуна чейин бүтпөсө дагы, шашылбай бүтсө деле мейли, сапаттуу бүтсө болду бизге. Срокко 30-на, биз зекне түш. Максат эмес, максат сапаттуу, сонун болду, жакшылап болду. Köprü бүтсө болду. Сонун болуп иштеп атышат экен, кара. Өзгөрүп өтө күчтүү. Байке, ассаламу алейкум. 30-на бүтөбүзбү, бүтпөйбүзбү? Otuzuna бүтпөсө да сапаттуу бүтсө болду. Байкелер, 30-на бүтөбүзбү, бүтпөйбүзбү? Бүтөбү 30-на? Машалла. Бүтөбү? 30-на бүтөт дейт. Мына, иш катуу жүрүп атат экен. Почти 50% жумуш бүтүп калыптыр. Мына. Сонун болду мына. Бүт. Алдыгыдан ба убактылуу алынат кийин мына. Өтө сонун, күчтүү. Түпүктөрдү көрдүңүздөрбү, жоңдугун? Эң сонун, эң сонун. Жумуш аябай катуу жүрүп атат бул жерде. Өтө сонун. Алдыгы жагынан да азыр барып тартабыз. Жумуш почти бүтүп атыптыр. Эң сонун болот экен го ушуну жасаса. Ушундай көпүрө керек болчу. Андан сапаттуу болот.
Ake, ekosiz 30'una bütesizler mi? Bütemiz Allah. Ha? Maşallah. Bütemiz deyip 30'una büte degen. Buna gel. Umut жақшылар, жақшылық болсын Кыргызстанда ардайым. Шундай сапаттуу көпүрөлөр курулсын. Кыргызстан өзү эле асфальттарды куруп баштады, көпүрөлөрдү куруп баштады. Ушунчалык болот. Мынакей. Өтө соң. Машалла. Нар жагынан сууну уттур чаңытпай сачып атат экен мына. Вакытлуу дамба. Мынакей. Эсиңиздерде болсо, Акбулак элине Нокат комунунан ушул үй бүлөгө жардам келген болчу. Ал жакта да өзгөрүп күчтү экен. Убактылуу алдык үйдү салып, уже жашап, үйгө кирип жашатыштыр уже. Эң соң, алга Кыргызстан өсө берели. Сонун особенно Чилисайлык тургундарга, Нокат районунун Гүлстан айылынын, Чилисай айылынын мигранттарына салыгы, видеону көрүп салыгы тарайт коюшса. Бул өзгөчө кийип тамган жери мына. Өзгөрүп өтө соң, өтө күчтүү. Буюрса 30'una жолубуз толугу менен эле бүтүп калгыдай. Жалпысынан 4 көпүрө курулуп атат Нокат району боюнча. 4 köprü bütse Нокат жолу Разаков атындагы эл аралык мааниге ээ болгон Ош Баткен жолу буюрса сонун болуп калат. Жол жакшы болсо убакыт да үнөмдөлөт, бензин үнөмдөлөт. Техниканын ошол жанакы ходовой частыдагы батсынбайт да. Буюрса жылына ушундай иш болуп турса, азыр борбордо катуу жүрүп атат. Жалал Абадда катуу асфальт жүрүп атат, шаарлар жасалып атат. Көл, өзгөн айланма жолу. Буюрса келечекте даже мына Нокат районунан Ошко арабан аркылуу өтүп кете турган жол. Акырындык менен мына 30 жылда болуп көрбөгөн жакшы иштер болуп атат. Именно асфальт боюнча ошол Кыргызстан быйыл, особенно быйыл, өзгөчө асфальт жолу, асфальт басуу, асфальт тоңдоо, шаарлардын, борбордун ичин асфальттоо быйыл особенно аябай катуу көңүл бурулууда. Алга Кыргызстанда өнүгөлү өсөлү, колдоп туралы, эки достун саясаты жакшы барат. Стабилдүүлүк эле болуп тура турган болсо, иншалла Кыргызстан бат эле бутка тургуда. Мигрант агымы токтойт. Келечекте мигрант агымы токтойт. Миграцияга барсак дагы Европага чыгабыз. Россия бир күн келип бизге зар болот, муктаж болот. Шартты түзүп, официальный договор менен 150-200 миң рубльге айлыкка чакыра турган күндөгө келет. Азыр коргулуп атса бир күн келип зар болот. Азыр чет өлкөгө Европага чыгып атышат. Европадан жакшы акча таап атышат. Европада адам укугу бааланат биринчи орунда. Бөлүп жарбайт. Балдар 6 айга контракт менен барып миллиондон ашык акча, миллион 100, миллион 200 6 айда акча таап иштеп келип атышат. Ушундай. Аман эсен пул өскөн жерге мигранттар жетип келгенге Аллах силерге мүмкүнчүлүк берсин. Жашоодон сөйлөгүңүзгө береке берсин. Калан фильм сурангандан келип тартып койдум бул жерде. Бүгүн Нокатка келип. Нокат кругой тартана болсо жакын эле болгондуктан келе калдым, жумушум бүтүп. Талант Акбулак YouTube каналына катталып кеттиңиздер. Лайктан басып, комментариядан басып, талантыңызды колдоп кеттиңиздер. Шейинин сурангандан колдоп эле анча-мынча видео тартып коюп атам. Калган видеолору ошол биздин айылдык Алсат тайпасынан өзү алып жүктөп YouTube каналында көрмөн чогултуп атат. Мен блогер эмесмин. Жөнөкөй эле жарандым. Сурангандан ушул видеолорду тартып коюп. Ассаламу алейкум.